Саламатсыңарбы? Биз дагы Матайда жазылган жакшы кабар жөнүндө улантабыз. Матайда жазылган өтө кызыксыз болуп башталат асыл тукум жөнүндө. Эгерде силерди дагы кошо жазса, анда силердин укум тукумуңар дагы бул жөнүндө окушат. Бирок Иса Машаяктын мурасы Матайда жазылган. Ал өтө маанилүү нерсе. Мурунку жолу биз 5 аял жөнүндө айтканбыз. Биринчи аял Тамар жөнүндө. Кандай жол менен Тамар болсо ушул Иса Машаяктын мурасына кирген. А бүгүн болсо биз экинчи аял жөнүндө, Рахав жөнүндө, ал Салмондун келинчеги болгон. Сегодня мы хотим поговорить о второй женщине, о Рахаве, которая была супругой Салмона. Израиль эли Египеттен чыккандан кийин 40 жыл ал чөлдө болушкан. Алар биринчи шаар болгон Жерихон тартып ала турган. 여리고성은 이스라엘 어느 성보다도 이스라엘 대부분 이제 날씨가 좀 덥고 그 강우량이 부족한 편인데 Жерихон башка шаарга караганда ал түздүктө жайгашкандыктан өтө көп дарак болгон. Ал дарактардын шаары деп атап койсо да болмок. Мен Израилге ушу саякатка баргам. Мен көптөгөн шаарларда болгон, бирок Жерихондо болгондо ал ушундай алыстан караганда жашыл болчу. Кокостук дарактар жана башка дарактар болгон. Жерихон бул Израиль эли 40 жыл чөлдө жашагандан кийинки басып алган шаардын бири Жерихон болгон. Бардык ошо Жерихондо жашаган адамдардын бардыгы өлгөн. Бирок ушу Рахавдын жана өзү жана бир туугандардын бардыгы аман калган. Силер билесиңер, жөн эле басып алса болмок Жерихондо. Бирок Израилдин башчысы ал Салмонду жана башка адам менен кошо аны чалгынчы кылып жиберилген Жерихонго. Салмон жана чалгынчы адам алар жанагы бир гана ушул Рахав сойук аялды жана анын туугандарын аман алып калган. Бирок мен эң эле маанилүүсү мен силерге айта турган. Иса Машаяктын мурасын айтып отуруп, биз ушу Рахав сойук аял жөнүндө айтып атабыз. Сойук аял Рахав ал Жерихондо жашаган аял болгон. Жерихондун аларга каршы келатканын алар билишкен жакшы. Жерихондогу жашаган ар бир адам коркунучта болгон. Ошол учурда эки чалгынчы келген. Алар ушул сойук аял Рахавдын үйүнө келишкен. Сойук аял Рахав булар Израилден келген элдин ичинен чалгынчы болуп келгенин дароо билген. Ооба, башка адамдар деле булар чалгынчы экенин билсе болмок. Чалгынчыны көргөн адамдардан эки түрлүү адамдар болгон. Сойук аял Рахав ал чалгынчыларды жашырып койгон. А экинчи түрүү адамдар алар деген көрүшүп туруп ал падышага барып айтышкан. Анан падыша ал жоокерлерди жиберсе керек.
верно послал солдат. 그리고 군인들이 Анан ал жоокерлер эмне деп айткан? И что сказали солдаты Рахаву? Силерге эмне сиздин үйүңүзгө келген жок беле? Они не приходили к тебе? Чалгынчылар болчу алар. 정탐이다. Бизге аларды чыгарып бер. 해라 하고 Биз аларды өлтүрөлү деген. 그를 죽이려고 했습니다. Они хотели убить их. 근데 기생라합은 이미 이 Бирок сойку аял аларды үйдүн үстүнө жашындырган. Рахав успел их спрятать на кровле своего дома. 이제 산대 밑에 있던 두 명의 정탐은 숨어서 밖에 어떤 일이 Ал 일어날까 эки чалгынчы адам алар карап турган эмне болоор экен деп. Что же произойдет дальше? 기생라합이 Сойку аял Рахав тышка чыгып, Рахав вышла за дверью. алар жоокерлер такылдаткандыктан ал чыгып туруп эмне болду деп сураган ал аял. 웬일이세요? Бүгүн кеч болуп калды, мен бүгүн иштебеймин. 안 해요. Сегодня уже поздно. Эртең келгиле. 내일 오세요. 술을 내 준비해 놓을 테니까. Приходите Ал завтра, я приготовлю ошол жоокерлерге ал ушинтип жооп берген. как Рахав говорит солдатам. 그러니까 이제 그들이 야 Эмне ушу шектүү адамдар бул жерге келген жок беле? Сюда не приходили подозрительные люди. Ооба, келишкен. 본 그 사람인가요? Алар экөө болгон. Те, которые приходили ко 두 мне 사람이 сегодня. 왔었는데 Их было двое. 이제 산대 밑에 숨은 정탐들은 아주 막 Чалгынчылар үйдүн үстүндө жашынган Рахав эмне деп айтар экен деп күтүшүп, И следят, что же 그들 скажет 오늘 Рахав. 뭐 수원수원하더니 성문 닫을 때쯤 되니까 막 성문 쪽으로 나가던데요. И, по-моему, эти люди были, а потом, когда двери закрывались, эгерде силер алардын аркасынан барсаңар сөзсүз түрдө жетесиңер. 그 순간적으로 기세나합은 이제 여리고 사람 Ушул учурда 온 군사들 따돌렸어요. ал адамдарды башка жерге могла отвести алып барып койгон. в другое место. 그리고 이제 그들은 어떻게 했느냐면은 Ал ушу эки чалгынчы адамдарды аман сактап калган. Бул өтө маанилүү нерсе. Знаете, это очень важный факт. Анткени сойку аял Рахав ал деген Жерихондо жашаган аял болгон. Ал жөн эле Жерихондо жашаса, Если она живет просто в Ерихоне, 좀 이스라엘이 점 Израиль эли келгенде бардык эл өлгөндө ушул аял да өлүш керек болчу. все погибнут. 근데 지금 기생라합은 어떻게 하냐? 금방 여리고 사람인데 이스라엘 사람 Бирок сойку аял Жерихонду жашаса дагы ал Израиль элине тарабына өтүп атат. 속해 있는 여리고는 Ал Жерихонго таандык болчу. Бирок Жерихон азыр өлүмгө дуушар боло турган шаар. 이 기생라합 Ал сойку аял да кошолот. Анын жакындарынын бардыгы да өлүшөт. 방을 당할 것입니다. Вся ее семья погибнет. 근데 기생라합이 거기서 벗어 이스라엘 백성 Ал куткарыш үчүн ал Израиль тарапка өтүш керек. Она могла спастись, ей нужно стать на стороне израильтян. 그럼 그것이 Бул 구원받는 이야기. окуя кандай жол менен Рахав ушул куткарууну алган. 저는 어릴 때부터 Мен жаш жагымда жыйынга барчумун. Церковь. 제가 이제 교회를 다니면 Мен эмне кылчумун жыйынга барып алып? 이제 어떻게 했느냐면은 Как я поступал? 나는 이제 교회 시간에 열심히 착한 일 하고 주일 지키고 Мен 헌금 эгерде мен жакшы иштерди кылып, эгерде мен 10 осуятты аткарсам, Исполнять 10 заповедей, тогда я 그래서 смогу 저는 спастись. 어릴 때부터 교회 다니면서 정말 ушу 착한 жаш жагыман бери осуятты аткарганга, жакшы иштерди кылганга аракет кылчумун. Доброй жизни. Мен эмгектенгем, мен аракет кылгам. Знаете, я Бирок трудился, менден эч нерсе кыла албадым. но у меня не получалось. 점점 내가 죄가 또 Мен кайра мындай ачуум көбөйгөнсүп, Злее и греховней. 제가 19 жашыман баштап мен ыйык китепти окуп баштадым. Я начал читать Библию, Мен жакшы түшүнчү эмесмин башталышында. понимал, 그전까지 저는 그냥 평범하게 내가 착한 일 하고 Эгерде мен аракет кылсам, эгерде мен жакшы иштерди кылсам, мен бейишке барам деп ойлогом. Мен канчалык тереңирээк ыйык китепти окуган сайын мен эмнени түшүнгөм. Мен канчалык осуяттарды аткарбайын, канчалык мен жакшы иштерди кылбайын. 선한 일을 해도 как бы я ни делал добрые Мен дела, түшүндүм, мен бейишке барбарымды билдим. понял, что я не смогу попасть в рай, и от этого я Анткени биз адамдын мураскорлорубуз. потому что мы являемся потомками Адама, Биз чексиз бузулган ыплас адамдарбыз. скверные, злые и грязные. 그래서 우리가 추하고 더럽고 악한 우리가 이 아담의 후손인 내 속에 Мен түшүндүм, биз өтө чексиз бузулган адам болгондуктан биз өзүбүз куткара албаарыбызды билдим. 내가 예수를 Эгерде мен Иса Машаякка таандык болбосом, мен өлө турган адам болгонумду билдим. Смогу спастись. 내가 아는 어떤 선교사님이 미국에
산호세에서 менин бир тааныш миссионерим бир чет өлкөлөрдө кызмат кылган. 그분은 이제 신장이 너무 나빠서 이제 Анын бөйрөктөрү жакшы иштебегендиктен ал канды жакшы тазалабай калган. 신장계에다 피를 다 뽑아야 투석을 하고 있어요. И поэтому Анан ошол учурда ага мындай жасалма бөйрөк менен иштетип турган да 병원에다 бир учурларда. 신장을 신장 Кийин ал деген алмаштырууну ойлогон. сделать пересадку почки, поэтому обратился в больницу. Анан уулу бир жолу ушу телефон чалып, Однажды его сын позвонил. ошо уулуна чалыптыр да телефон менен. Ооба, ушул киши менин атам 우리 아버지인데요. Да, Чион. отец. 지금 어디 있느냐? Ал азыр Лос-Анджелесте эле. LA에 갔다고. А сейчас он... 그래요. 병원에서 말했어. Тогда больницы сказали, о, вот как. 신장이 생겼는데 Эгерде бизде азыр ушул ылайык бөйрөк пайда болду, эгерде ал келе албаса, Тогда, наверное, не успеет приехать. жок. Ал 1 сааттын ичинде келет ал. Сын сказал, нет, он может через час приехать. Ал жетишеби? Ооба, сөзсүз түрдө жетишет. 충분히 올 수 있습니다. Да, вполне. 1 сааттын ичинде ал келип калсын. Хорошо, тогда в течение часа приезжает. Ал атасына чалды Лос-Анджелеске. И тогда сын позвонил в Лос-Анджелес. Ал атасы дароо учуп келген. И после звонка отец сразу же приехал. Ооба, көп 1 сааттан көбүрөөк убакыт өтсө дагы ал келип калган. Больше часа прошло. Ал деген бөйрөгүн алмаштырганга үлгүргөн. Получить пересадку почки. 어떤 여자가 고속도로에 Кырсык болуп жолдо ушул бир кыз ушул кандайдыр бир аварияга дуушар болгон да. И сейчас она умирала. 경찰관이 그 여자의 Ушул анын деген айдоочу күбөлүгүн алганда, На вождение. 운전면허증이 어떻게 나는냐? эгерде мен өлө турган болсом деп жазылган экен да. Если я погибну, 내 장기를 기증하는 Эгерде ушул кимге бөйрөк керек болсо, свои органы, эгерде ушу адам өзүнүн бөйрөгүн башка бирөө турган бере турган болгондо, анын ушул айдоочу күбөлүгүндө жазылган болгон да. на правах. 경찰이 빨리 병원에 전화해서 Полицейский позвонил в больницу. 병원의 의사가 Дарыгерлер келип, ал кызды дароо больницага алып барышкан. Забрали ее в больницу. 그 신장을 이제 Анын бөйрөгүн алып туруп, 끄집어냈어. И тогда отделили у нее почки. 그 비형을 보니까 ал канынын группасы боюнча дагы туура келген. Ал миссионердин группасына. 이식을 하기로 Анан ушул кишиге ушу байланыштырганга алар аракет кылышкан. 선교사님은 그 선교사님은 병원에 침대에 누웠고 И миссионер приехал сразу же в больницу и лег на Анын өлүп калган бөйрөгүн, 떼내고 куурап калган бөйрөгүн, умершими, он 이제 вывез. 그 ал кыздын бөйрөгү жакшы иштеген бөйрөгүн алып туруп, ал миссионерге байланыштырган. 다르게 이야기하면 Мен ушу кыздын бөйрөгү жөнүндө айткым келет. Ооба, ал кыздын бөйрөктөрү болгон. Бирок ал кыз жол кырсыгына дуушар болгондуктан ал өлүм алдында турат. Эгерде ал кыз өлсө, Сейчас умирает. анын жүрөгү да өлөт, Если она умрет, 심장도 죽고 анын боору да өлөт, анын өпкөсү да өлөт, умрет и анын бөйрөгү да өлөт кошо. легкие, 그다음 심장도 죽는 겁니다. и умрет и почки. Анын бөйрөгүн аман сактап калыш үчүн, Но чтобы ее почки эгерде были живыми, ал 몸에 그냥 붙어서 죽는 겁니다. если они будут соединены к этой теле, тогда они 그냥 погибнут. ал анын бөйрөгүн алып ал кыздан Но врач берет ножницы и отрезает их. миссионердин кыздын бөйрөгүн миссионерге байланыштырат. 그 여자는 죽었습니다. И эта девушка умерла. 그러나 그 신장은 지금도 살아서 선교사님 몸 안에 일을 하고 Ал кыздын бөйрөгү байланыштыргандан кийин миссионерге аны иштеп баштаган. 그 여자는 교통사고를 당해서 Ал автокырсыгына дуушар болгондуктан ал кыз өлүм алдында жатат. 의자에게 붙어 있으면 신장도 죽고 간도 죽고 폐도 Эгерде ал кыз өлсө, анын бардык өпкөлөрү дагы, бөйрөгү дагы бардыгы кошо өлөт. 기능들이 장기들이 그 잘 벗어나서 살아있는 Ал качан ал бөйрөгү жана боорлору качан аман калат? Эгерде башка тирүү адамга байланыштырганда. То же самое блудница Рахав. Рахав болсо сойук аял Жерихонго таандык болгон аял болгон. Икону. Эгерде ал Жерихондо кала берсе, ал жерде ал өлөт ал. Ерихон, она также погибнет, как все. 자, 이 여리고는 өлө турган Этот кыздын денеси өлө турган дене. 이스라엘은 Израиль жашай турган өлкө. будет жить. 그래서 이제
이제 신장을 주하는 사람이 신장을 떼서 살아있는 사람의 бөйрөктү байланыштыргандай, ал бөйрөк иштеп Посадку почки, чтобы эти почки остались живых. иштеш үчүн 여러분 우리는 биз дагы биз каргышка кала турган элбиз. Все рождены для того, чтобы получить проклятие и гибель. 그래서 여러분 우리가 Биз адамдын мурастары болгондуктан биз өлүмгө дуушар болгон адамдарбыз. 여러분 우리가 선을 행하고 잘하고 Биз жакшы иш кылсак деле биз өлүмгө дуушар болобуз. Жить, делать добрые дела, все Канча жакшы иш кылбайлы. 죽어가는 사람 몸에 있는 신장을 떼내서 살아있는 사람 Бөйрөк качан жашап калат? Ал өлүп бараткан кыздын денесинен алып туруп миссионерге байланыштырганда гана иштеп баштайт. Ал 죽었어. эта девушка сразу же умерла. 근데 그 신장은 지금도 살아서 그 성령 анын бөйрөгү аман калды. Миссионердин жашасына, тирүү калышына 기생라합이 жардам берет. 이 원리에 의해서 Именно по этому же закону эта Сойку аял она была жительницей. алдагы ал Жерихонго таандык болчу Рахав. Она не покинет Ерихон. 여리고에 속해 있으면 Эрихон өлгөндө толугу менен То когда Ерихон будет погибать, ал сойку аял Рахав дагы аман кала албайт. сможет избежать. Бирок ал Жерихонду таштап кеткен. Ооба, денеси калды Жерихондо. Тело находится в Ерихоне. Ал сойку аял катарында жашайт. 있지만 Тело ее живет жизнью блудницы. Анын туугандары деле дал ошондой. 있지만은 Ее родственники такие же. 여자의 몸은 그렇지만 이제 마음은 Бирок анын жаны Жерихонду таштап, ал Жерихон Израиль менен бириккен. Ал эми азыр ал ким тарапта? Это скажите, на чьей Ал бир аз убакыт эле мурун Жерихонго таандык болгон. она была на стороне Ерихона. Бирок азыр ал Израиль тарапка өткөн. Но теперь она стала на стороне Израиля. Ал чалгынчыларга барып, Да, она идет к соглядаткам. алар чалгынчылар абдан ыраазычылык менен Они очень благодарны ей. ой рахмат сизге деп. 아주머니 고맙습니다. Да, женщина, большое вам Бирок ал аял айткан. 내가 이야기했어. Но она сказала им, Ооба, мен силерди өлүмдөн аман алып калдым. я вас спасла от гибели. 당신도 나와 우리 가족들을 살려주기로 맹세하고 Силер мени дагы, менин бир туугандарымды да аман сактап каларыңарды убада бергиле. 정탐 가운데 한 사람이 살몬이라는 사람이야. И один из соглядатых это был Салмон. 이 살몬이 그 기생 라합을 보고 Салмон ал сойку аялды көргөндө кандайдыр бир ага бир сүйүү пайда болгон. К ней, Ал аял анын өмүрүн сактап калды. который спас ее жизнь. Анын өмүрүн сактап калгандыгы бул өтө маанилүү. Жизнь это важно. 똑같이 여리고 살면서 Но также будучи Эки ошо жерде түрлүү адамдар болгон. два было типа людей, которые смотрели на Бирөөсү Жерихонго таандык. Они принадлежат Ерихону. 여리고와에게 정탐 Анан алар болсо падышага айтып барышкан. Говорили царю. 아마 기생 Эгерде сойку аял 속했다면 Жерихонго таандык болсо, Раньше она принадлежала Ерихону. ал эки чалгынчыны өлтүрүүгө Она бы участвовала в убийстве этих бир болсо, 기생 라합은 여리고에 өзү Жерихондо жашаса дагы хотя живет в Ерихоне. 그 마음은 анын жаны Израиль тарапка өткөн. Но ее душа уже перешла на сторону Израиля. 그래도 기생 Ошон үчүн ал Израиль тарапта болгондуктан И поэтому, будучи на стороне Израиля, бул жительница Рахав өтө кызыктуу нерсе. 나온 일입니까? разве это не удивительно? 저는 제가 Мен ушул нерсени окуганда мен өзүм жөнүндө окугандай болом. Мне кажется, Мен жаш жагыман беле бейишке барганды с детства я каалачумун. Израиль. Мен өтө көп жакшы иштерди кылчумун. Поэтому делал многие добрые дела, как говорил пастор. Мага канчалык кыйын болсо дагы мен курмандыкты алып келчүмүн. Мен осуятты аткарганга аракет кылчумун. Бирок мен убакыт өткөндөн кийин эмнени билип баштадым. Но со временем, что Мен жакшы адам эмесмин. 악한 인간이구나. я злой человек. Мен канча осуятты аткарганны аракет кылсам дагы мен жаман иштерди көбүрөөк кылгам. 내가 Мен 19 жашыман баштап ыйык китепти изилдеп окуп баштадым. Бир, эки жолу окудум, бирок түшүнгөн жокмун. Бирок 7-чи жолу окуганда 이제쯤 읽어갈 때 Но когда 7-й раз где-то читал Библию, 성경한 윤곽이 мындай кандайдыр бир нерселер менде ачылып баштады. 그때 내가 Мен руханий жашоом туура эмес экен. я неправильно веду свою духовную жизнь. Рахав аман калыш үчүн Чтобы блудница Рахав могла выйти, ал Израиль тарапка өтүш керек. 속해하듯이 она должна стать на стороне Израиля. 그 동사우는 Авария автокырсыкка дуушар болгон адамдын бөйрөгү Попала в
автокатастрофа, чтобы жашай турган адамга биригиш керек. 아무리 노력을 해도 무슨 Эгерде өлө турган адамда кала берсе ал бөйрөк, ал өлөт барыбир. Ал денеден алып чыгыш керек ал бөйрөктү. нужно покинуть ее тело. Аны башка жашай турган адамга байланыштырыш керек. Сказано тому человеку, который будет еще жить дальше. Кандай адаммын мен? 어떤 사람이냐면 То же самое, какой я человек? Мен каргышка кала турган адаммын. Проклятие и наказание. Мен өзүмдү карадым, Но я что-то өзүмө таяндым. смотрю на себя, 나를 의지하고 уповаю на себя. 그렇게 살면 저주와 Мен эмнени түшүндүм? Эгерде мен ушундай боюнча жашасам, мен өлүмгө дуушар кылуу адам экенимди. Мен 하고 저주를 받지 않기 위해서는 А для того, чтобы не получить гибель и өзүңөн бошонуп, каргышка калган адамдан освободишься от себя, который проклят, Исага таандык болуш керек. Ал 해야 하는 거야. өмүр, түбөлүк өмүргө ээ болгон. Мен ушул нерсени таап чыктым. в Библии я обнаружил этот факт. Мен өзүмдү өлүп бараткан адамды куткарып калышчы аракет кылгам. Жакшы иштерди кылып, осуяттарды аткарып, бардыгын жакшы жасаганга Старался, мен ойлогом, мен жасай алам деп ойлогом. я думал, что у меня будет получаться. 내가 알고 Мен эмнени көрдүм? Ыйык китеби эмне деп айтып атат? 성경은 내게 이야기하기를 Библия что мне говорит? 사람이 Эгерде адам жогорудан төрөлбөсө, ал асман патшалыгын көрбөйт деп турат. 내가 육체를 따라 Эгерде мен өзүмдүн денемде кала берсем, мен каргышка дуушар болгон адаммын. Я получу проклятие. Мен Иса Машаякка таандык болушум керек. Я должен Мен Иса Машаяктын бир бөлүгү болушум керек. Я должен стать частью Иисуса Христа. Мен Иса Машаякка таандык болушум керек. Мен ушуну түшүндүм. Иисусу Христу это я понял. 자, 이제 그날 저희들 많은 사람 그 앞에 Көптөгөн адамдар токтоп калды. 주는데 Знаете, многие люди остановились. 기생을 하면 내가 이스라엘 편이 될 것이다. Сойку аял айткан, мен Жерихонго таандык боломбу же Израилге таандык боломбу деп ал ойлонгон. Израиля. 우리의 신앙생활 Биздин жашообузда өтө көп кезигет мындай нерсе. Өзүбүздүн оюбуздун аркасынан кетип, өзүбүздүн жашообуз менен жашап, Жить буду своей жизнью. эгерде өзүмө болгон таандык нерсенин бардыгын таштап, өзүмдүн жакшы нерсемди, 버리고 Свою доброту, свою праведность, все это я выбрал. эгерде мен Иса Машаякка таандык болсом, Иса Машаяк менен чогуу жашасам, 할 것인가. И буду жить вместе со Христом. биз ушу эки нерсени чечип алышыбыз керек. И между этими двумя вещами мы должны... Ыйык китеп бизге эмне деп айтып атат? Потому что нам говорит Библия, Адамда эч жакшы нерсе жок деп. что у нас, у людей нет никакого добра. 그래서 여러분 우리 인간 자신에게 속해서 아무리 Кандай аракет кылбайлы, жакшы иштерди кылбайлы. Поэтому как бы мы ни старались сделать добро, Эмне кылыш керек анын не үчүн? получится. 그러면 우리는 어떻게 해야 합니까? Тогда что же нам нужно делать? 우리는 멸망을 우리에서 Биз өзүбүздөн бошонуп, жана Иса Машаякка таандык болуш керек. От себя и принадлежать. Мына ушул биздин жан дүйнөбүздө болуш керек. Именно это должно произойти в нашей 그래서 душе. 여러분 내가 이미 나는 나를 포기하고 나는 죽었고 나에게서 Мен 나와서 өлгөн адаммын. Мен өзүмдөн чыгып туруп, мен Иса Машаякка таандык болушум керек. Принадлежать Иисусу. 그 여자의 Ал автокырсыкка дуушар болгон кыздын бөйрөгү Автокатастрофу 그 вышли от 다음에 нее. 그 여자의 신장을 의사는 떼어다가 그 최선교 андан алып туруп бөйрөгүн ал миссионер Чеге байланыштырган. Присоединяя эту почку к Анан жипти алып туруп тигип башташкан. 애매기 시작. Ал бөйрөктү байланыштырып баштаган. 신장이 최선교사님 Миссионер Чеге байланыштырган. почки были соединены с телом миссионера Че. 혈관 하나 Ар бир кан тамырды байланыштырган. А каждую вену, каждый орган начинает соединять. 그 세계에서 제일 Айтышат, хирургдар булар аябай абдан жакшы тигүүчүлөр деп айталат. Это самое лучшее. Анткени ар бир кан тамырды, ар бир венаны алар бириктирип байланыштырат. 이 신장이 최선교사 Ал ушу кыздын бөйрөгүн алып туруп миссионер Чөге ага байланыштырган. Анан ал канды тазалап баштайт. Начинает очищать кровь. 그 최선교사 이제 소변을 Миссионер Че болсо, ал деген туалетке бара алган эмес. Нормально в туалет. Ал бир нече операция жасагандан кийин Но после операции ага бир стакан суу берип, ал ичкен аны. врач дал ему стакан. Бир аз убакыт өткөндөн кийин 그리고 몇 시간이 지난 뒤에 И прошло еще некоторое время. ага бир сезимдер пайда болгонда ушу бейшептегиси келген. Пришли чувства сходить в туалет. Ушул байланыштыруу жакшы болгондун белгиси.
мен туалетке баргым келет деп айткан. И он сказал: врач, я хочу... Анан анын колун алып куттукташкан ага. Братья все взяли его руку и сказали, что очень хорошо. Эми анын ушул байланыштырган бөйрөгү анын бир бөлүгү болуп калган миссионердин. Биз өзүбүз жөнүндө ойлоп, биз өзүбүз жөнүндө кам көрүүнүн кереги жок. Себе. Биз өзүбүздөн чыгып туруп Иса Машаякка таандык болушубуз керек. Из себя, Бирок көптөгөн адамдар муну билбегендиктен но многие люди не знают этого истины. 여전히 자기 자신의 생각을 따라 자기 자신의 ошон үчүн алар өзүнүн ойлору менен, өзүнүн каалоосу боюнча, өзүнүн стандарты боюнча жашап башташат. Рамкам. Бирок ал денедеги жашоо деп аталат. Но это жизнь, которая следует по плоти. Ал адам, ушу денеде жашаган адам, аягында ал адам өлүмгө дуушар болот. 그러니까 이 심장이 Эгерде бөйрөк өлүп аткан адамдан алып туруп башка адамдарга байланыштырганда, Он тоже умрет. биздин дене бул дене. 육체이지만 Знаете, наше тело, да, это тело. 이제 마음 Бирок биздин жаныбыз ал биздин оюбуздун аркасынан кетпеш керек. А эмненин аркасынан кетиш керек? 뭘 따라 살아야 합니까? А зачем она должна следовать? 예수님의 Биздин жаныбыз Иса Машаяктын жанын кабыл алып, анан ошону менен жашаш керек. Поэтому по этой душе. 이제 그래서 우리가 회개하고 나에 대해 회개하고 Биз качан тобо кылганда, биз качан Иса Машаяк менен бир болгондо, Присоединимся к Иисусу. 우리는 영생을 얻는 биз түбөлүк өмүргө ээ болобуз. 기생 라합의 Ушу сойку аялдын Рахавдын куткарылышы жөнүндө айтканда, 이제 라합이 Рахав Жерихонду таштап туруп, ал Израиль элине таандык болгон. Не принадлежала Иисусу. 우리도 우리의 삶을 버리고 예수의 Качан биз өзүбүздү таштап, Иса Машаяк менен бир болгондо, Мы освобождаемся от себя. биз жогорудан төрөлүп, 그래서 우리가 생명을 얻을 수 있습니다. Тогда мы можем родиться свыше и 그래서 получить жизнь. 하나님은 예수의 축복 가운데 기생 Кудай Теңир 이야기를 꼭 집어 Именно поэтому бизди ушул Рахавды ушул мураска жазышкан. 나라를 버리고 Ал өзүнүн элин таштап, ал Израилга өткөн. оставила свою страну и прикрепилась к Израилю, чтобы спасти. 우리가 우리 자신을 모든 걸 부인하고 예수의 Өзүбүздүкүн таштап, 얻을 수가 있는 биз түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Присоединимся к Иисусу, мы сможем приобрести вечную жизнь. 다음 시간에 Мен кийинкиде улантамын, жакшы калгыла. 계속